Bismillahirrahmanirrahim. Сапарда жүріп, қайра үй тарапқа қайтып жатқанда, үйге жетпей тұрып, мисалы, құптандың уағы кірген болса, уақыт кенен болғандықтан үйге келіп оқи тұрған болсақ, құптанды толық оқиыз бу, же қасыр қылынып оқылау? Жоқ, толық оқисыз. Тура сапарда, егер сапарда оқып алсаңыз, қасыр оқиды деңіз. Бірақ оқи елексіз да, ал-хукму мутааллиқун бил вақт. Өкім шариаттағы оқи тұрған уақыт менен байланған. Ошондуктан фа ю'табару ахируху, уақыттың ақыры еске алынады. Бізде неке? Уақыттың ақыры. Құптандың уақыты өтелек пе? Өтелек. Үйіңізге келдіңіз бе? 2 рекет емес, Москвадан келдіңіз, тура. Москвада деле ошол жакта оқысаңыз болады, бирок оқыған жоқсыз. Үйге келгениңизден кийин 4 рекет оқисыз. Мисалы, азыр құптандың уақыты болуп калды да, 4 рекет. Бирок окуй элекпиз. Не болду? Дубайга учуп кетип атасыз. Учуп бардыңыз эле, ал жерде құптандың уақыты дагы эле бар экен да. 2-ни окуйсуз. Бұл жақта Қырғызстанда сізге 4 рекет болса дағы, бізде ақырқы уақыт, бізде Ханафи мазхабта ақырқы уақыт еске алынады. Жүкті бе? Ақырқы уақыт еске алынады. Еске тұтымды қантип жақшыртса болады. Тақуалық ең күштісі. Мисвак, ораза, Құран оқу, Құранды қарап оқу. Мүрзөдегі нәрселерді оқуаңыз, мүрзөде жазылғандарды. Анан кейін даратқа барғандан кейін заң зараны қарабаш керек. Устаз, мен 18 жаштамын. 1-ші курста оқуймын. Сізден кеңес сұрайын дедім еле. Мен уағында илим алууну қалап, ичимден мақсат қойып жүрдім еле. Бирок кийинчерээк ата энем каршы болгондугуна байланыштуу азыркы учурда дүйнөлүк окууда окуп жатам. Ислам университетине которулайын десем, үйдөгүлөр толук каршы чыгат. Себеби ата энем азыр чет жакта кара жумушта иштеп жүрүшөт. Мага акча салышат. Менден үмүттөрү чоң. Бир кесиптин ээси бол. Молда болсоң кантип үй бүлөңдү багасын деп кыжалат болушат. Молда үй бүлөсү эмес, башкалардын үй бүлөсүн кошо багат. Алхамдулилlah, андай эмес. Ушул сөз калып кеткен да. Молда болсоң кийин кантип үй бүлөңдү багасын деп акылына сыйбайт да. Куранда мындай деген. Алла Таалам күмөн кылбаган жерден рызкысын берет. Эң туурада адамдардын акылы жетпеген жерден берет да. Алла айтып атканда мен каяктан билейин дейт да бул делечи. Бирок силерден жашоо кем эмес дейт. Так, мен болсо биздин ахиретти ойлогонумду түшүнүшпөйт. Азыркы учурда мен дагы кыжалат болуп жүрөм. Менден алым чыгабы? Мен илим ала аламбы? Алсам амал кыла аламбы? Ниетим түзбү? Ахиретте жооп бергенде кыйналып калбаймынбы? Айтор ушул суроолорго жана жогорудагы маселеге азыркыга чейин жооп таба албай жүрөм. Сураныч, мага кеңеш жардамыңызды бериңизчи. Сиз менен өзүнчө отуруп дагы бауырлашканды аябай каалап турам. Машалла. Өзү мындай да, илим ала аламбы, ала албаймбы, амал кыла аламбы, кыла албаймбы? Ниет азыр сиз айтып атканыңыздачы, бардыгы шайтанда. Шайтан ушундай кылат. Жок тугандай. Иншалла илим ала аламбы, ала албаймбы? Кичине алсаңыз дагы, көп алсаңыз дагы алдыңыз деп эсептелесиз. Ошого Алла Таалам даража берет. Ярфаиллаху аллазина аману валлазина утул илма даражат. Алла Таала имандууларды көтөрдү. Макулбу? Жаражасын имансыздар караганда. Бирок имандуулардын арасынан 2 миллиарддын арасынан илимдүүлөрдү көтөргөн дейт Алла Таала. Алла Таала көтөрөт. Кичине канча илим алсаңыз ошого жараша. Амал андан кийин. Ошон үчүн иншалла биринчи илим ала бериңиз, ошол илим сизге амалга түртөт. Ниетиңиз эле туура болсо, Кудай кааласа коркпой. Бирок азыр ата энеңиз менен кеңешип коңуз, ислам университетте окусаңыз абдан жакшы болот. Кесипти караңыздар, туугандар. Динибиз кесиптиге каршы эмес. Сахабалар дагы кесип кылышкан. Пайгамбарыбыз да соода кылган. Абу Ханифа рахматулла алейх менмин деген соодагер болгон. Макулбу? Туугандар, булар мисалы кесип таштап кой деген жери жок. Алхамдулилlah, Алла ар бир адамга Алла Таалам өзүнө жараша акыл берген. Тыйканчылык кыласызбы, соода кыласызбы, өндүрүш кыласызбы? Алла Таалам аны рызкыны берет ал. Кесиптикти мен ал таштабай эле кой. Бирок мына молдочулук эмес да, инсанчылык деп түшүнүш керек. Assalamu alaikum, men КГМА да окуймун. Кыргыз государственный
Мейт академияға дейм, да оқуйм. Жана исламский медицинаға қызығып жаттым эле. Сизди ушу тармакта жакшы билет деп уктум эле. Эгер мүмкүнчүлүк болсо сабак өтөсүзбү? Мен жакшы деле билбейм, мен бирок сабак өтсө өтөбүз, бирок теманы берсеңер даярданабыз. Бирок илму тип менен илму дин эко фарз. Дин илими менен тип, медицина илимичи бул фарз деп айткан алымдар. Калгандары төмөн. Юридический, экономический дегендердин бардыгы төмөн. Бул иши тип илими жөнөкөй эмес. Себептеген дин илими рухка байланыштуу. Ал эми тип илими денеге байланыштуу. Ушул оорубаса экен, чачы оорубаса экен, тырмак оорубаса экен. Ушулардын бардыгын караган ошону изилдейт да. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа колубуздан келгенин айтып беребиз. Устаз менин суроом мындай: YouTube'дан Закир Наиктин видеолорун дайыма көрөм. Адат кылып алдым. Видеолорун көрсөк болобу? Ушул адам тууралуу кенен айтып бериңизчи. Чоң рахмат. Мейли баягында Инжил, Таврат боюнча, Библия боюнча ошонун бир суроо жоопторун пайдаланса болот. Бирок фикх маселесинде, акыйда маселесинде жок. Устаз, кербелең жөнүндө айтып берсеңиз. Меккеге жана Мединага караганда кербеленге барган адамдардын саны 10 эсе көп барып жатышат. Бизде кыргыз бир туугандарыбыз дагы бар. Ушул тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Кербелең Хусейндин деп ошойдон алып коюптур. Карбала. Кербелең деп атканы бул Карбала. Иракта Hazret Hüseyin razıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neveresин şehit kılgan yer. 10. Muharram'da oşol jerdegi zalimdar, şunday ayvandar ötө жаман мамиле кылып, Hazret Hüseyin razıyallahu anhu жана урпагы бардык бала чакалар ушу менен өтө жаман окуя болгон. Бирок будан алдыган чейин эле пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөнгө чейин эле пайгамбарыбыз Hüseyin razıyallahu anhунун şehit болорун алдын ала кабар берип койгон да. Allahu akbar. Бирок Карбала тарыхый жер. Туура. Бирок туугандар Макка, Мадинага салыштырбагыла. Эң ыйык Мекке. Макка деп коебуз, Макка Мукаррама ыйык Мекке. Ал жерде бир намаз 100 миңге. Экинчиси Мадина Мунаввара, буга салыштырбагыла. Пайгамбарыбыз жаткан жер, сахабаларды машаалла бүткүл аламга ислам таркаган борбор. Ушу зиярат кыла турган, ушу эки жер, эки мечит. Үчүнчү мечит Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койгон, Сулайман пайгамбар курган мечит Масжидил Акса, Байтул Мақдис, Байтул Муқаддас деп коет, мына Палестинадагы. Арабтар менен жөөттөр талаш болуп атпайбы? Вот ошол жерде. Калгандарга андай эмес. Зиярат болсо мейли. Бирок экинчи зияратка 10 эсе көп барып атат деген туугандар мындай. Соопту ниет кылып бара турган болсо ал арам, ачык эле айтайын. И көп адамдар барып атат, бул далил эмес ошо туура экендигине. Көп адамдар арак ичип атса, ошо арак адал экенине далил эмес. Көп адамдар уурулук кылып атса, уурулук адал экенине далил эмес. Ал көп адамдар ал далил эмес таксы. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн иншалла мындай жерден оолак болуш керек экен. Биз ахли сүннат вал жамаат угуп алыңыздар. Биз ахли сүннат вал жамаат мазхабы, биз Хасан Хусейн радыйаллаху анхуманы урматтаган, сыйлаган Hazret Ali razıyallahu anh пайгамбарыбыздын үй бүлөсү бул. Биз буларга намазда салават айткан, дайыма сый урмат жүрөгүбүздө мухаббатыбыз, элеби? Бирок алар шияда эмеспиз биз. Абу Бакыр, Умар, Усманды, Айша энелерибизди тилдегидей. Жок. Биз ахли сүннат вал жамаат, алхамдулиллах. Assalamu alaikum. 2 жыл мурун кредит алган элем. Арам экенин билчүмүн. Бирок кандайдыр себептер менен алынып калды. Өзүм да алганыма азырда абдан өкүнүп жүрөм. Мен ал акчага машина алганмын, кийин ал машинаны сатып Бишкектен жер алдым. Кредитим төлөнүп бүтөйүн деп калды. Буюрса быйыл жыл аягына чейин кутулам. Менин ойлонтуруп жаткан нерсе, алган жери мага адалбы деген ой жүрөгүмдү кыжалаттыкка салып келет. Эмне кылышты билбей жатам. Ал жерге келечекте үй салып, үй бүлө курсамбы деп ойлойм.
Бирок ал жердин түпкү тамыры кредитте келгени ойлонуп жатат. Эмне кылсам болот устаз? Биринчиден тооба кылыңыз. Сиз билип туруп ошого баргансыз да. Билбей кылганда дагы мейли эле. Биринчиден ушу тооба кылыңыз, экинчиден эптеп кредиттен тез кутулуңуз. Үчүнчүдөн ошо жерге канча акча алынды эле, ошолчу. Ошол баягы процент менен кылган болсоңузчу, анын акырынан алып, аны Алланын жолуна бир сарптап бериң. Өзүңүзгө бияп бүткөнгө чейин. Атак мындай кредиттен мындай да, сиз бир акча алдыңыз, анын процентин төлөп атасыз. Бул ошол алынган нерсеге машина алыпсыз, андан кийин машинеден кийин үй алыпсыз. Туурабы? Бул ошо сиздеги мүлк бул. Себеп дегенде бул жагын бардыгын төлөп атасыз. Бардыгы төлөнүп берилсе, буга иншалла жакшы тооба кыласыз. Бирок жүрөгүңүз кечке чейин ойо бербесин, өмүрүңүздүн аягына чейин. Ошон үчүн такыбалыктын жолу ушул, такыбалыктын жолу. Атак мына сизге боло берет таксыр. Көп кыжалат болбоң. Бирок такыбалыктын жолу мен сизге сунуштаганым, сиз бул ошол жерди, макулбу? Ошону сразу эле азыр сиздин социалдык абалыңыз, байлыгыңыз кандай экенин билбейм да, эгерде колуңуздан жакшы эле мүмкүнчүлүк болсо, ал жерди иштетпей эле коюң. Дагы ал жерди садака кылып же тияк бияктарга берип бериң. Эгерде сизде азыр мүмкүнчүлүк жок болсо, ошону иштеткенге сиз толук укуктуусуз. Кыжалат болбоң. Агачы. А сиздин абалыңызга карайбыз да. Түшүндүңүзбү? Фатва боюнча сизге болот ал. Кутулсаңыз болду, тооба кылыңыз, экинчи жолу кайтпаңыз. Экинчи такыбалыктын маселеси, аны сатып берип башка жерден алың. Аялдар чачын краска менен боесо болобу? Эми караңыз, аялдар эркектерге деле өкүмдөрү бирдей эле. Карыган аял болсо, чачы агарып калса, кара краскалап алып, ал алдаганга кирип калат ал. Жаш көрүнөйүн депчи. Ал алдаганга кирип калат алчы. А эгерде жаш эле болсо, кандай бир оорунун себебинен чачына ак түшүп кетсе, анда боло берет. Жаш эле да ал. Бирок ошондо дагы мисал карап туруп, кара, күрөң болсо мейли. Азыркы окшоп сары, фиолетовый, жашыл-пашыл болбойт ал. Совсем болбойт ал. Я. Субханалла, жамандык тез эле таркайт экен да. Ушуну канча жыл мурда чет мамлекеттерден, аэропорттордон, транзиттерден көрүп калчу элек эле. Азыр Кыргызстандан көрүп калды ушуларды. Я Алла, тооба кылдым. Кайерде мен бир жерде кыргыз не болай? Кулак сөйкө таап алганбы? Я Алла, я. Кичине бири уят деген, не деген бул? Жаным, я кичине бири эмнеде ак кылып, ак бояп алдым мына. Анан сурадым, мына чачың агарып калганбы, же мында боягон? Жылмайып коет, күлүп коет. Болбойт мынаны деп. Жок анан. Таксырлар бизгечи пайгамбарыбыз үлгү да. Батыш чыгыш үлгү эмес. Пайгамбарыбыз үлгү. Пайгамбарыбыз адамдарга үлгү. А башкалар ал шайтандардын үлгүсүн таштап эле коюң таксыр. Не кыласың ал шайтандын аркасынан эрчип? Менин байкем, жок, мен наристе чагымда айылдаш бир эженин сүтүн эмиппин. Анан кийин ал эженин кызын алууга болобу? Жок, болбойт. Ва ахаватукум мин ар-радаа. Бул арам кылынган нерсе. Эмчектеш болуп калат ошо, болду. Алсаңыз болбойт. Ал сиздин карындашыңыз же эже сизден улуу болсо, эжеңиз, кичүү болсо карындашыңыз. Бир тууганыңыз ал. Менин байкем аялы менен 2 баласы бар. Жакында эле билип калдык. Жеңем мурдагы сүйгөнүн эстеп өтө кыйналып жүрүптүр. Оюнан кетпейт экен. Антип кыйналганын байкем билбейт экен. Бирөөгө айтып берип жатканын угуп калдым. Менин намысым чыдабай жатат. Ошо жеңеме кандай насаат берес? Динден түшүгү азыраак. Бул арам ой. Мындайдан Алла Тааладан кечирим сурап таштасын ал. Такыбалык жолун тандасын. Мындай да, өзүн эми ушу турмушка берип, баш турмуш кылып атабы? 2 балаңар барбы? Ана мурдагы көрбөйсүңбү? Мына арам нерсе дагы шайтан ошону алып келип атат. Арам нерсе алып келип атат. Ар бир ойлогон сайын ошо арамдыгы, ошо күнөөгө жазылат ошого. Анан көрө сен буну үзүш үчүн айт. Эгерде мен ошого чыкканымда бактысыз болуп калат эле. Алла Таала менин багыма ушул күйөнү жазган экен деп болду. Болбосо ушул эртеби жокпу сен жаман нерсеге алып барат баары. Жаман нерсеге алып барат.
Жакында эле кызымдын бутун күйгүзүп алгам. Анан айтып коюшат экен, эненин сүтүн актап койду деп. Ушунун канчалык чындыгы бар? Бунун таптакыр чындыгы жок. Эч туура эмес бул сөз. Өзү жакшы караш керек эми. Кокусу күйүп калса, анын энесинин сүтүн актабайт, андай эмес. Менин суроом, үйдө итим бар. Азан чакырылган сайын уулуй берет. Эмне себептен уулуйт? Уулуганы жакшы элеби же жаманбы? Жок. Иттин уулуганын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ва ида сами'тум нубахал килаб фата'авваду биллахи минаш шайтанир раджим. Фа иннахум ярауна ма ла тарауна. Силер качан иттин уулаганын уксаңар, Алла Тааладан пана тилегиле. Анткени алар көрүшөт силер көрбөгөндү. Шайтандарды. Ошончо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эшик айтканда, ит уулаганда Алладан пана тилегиле. Булар көргөндү силер көрбөйсүңөр деп айткан. Жакшы эмес. Ошондо аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп окуңуз, катыраак. Үйүңүздүн тегерегин аят үчүн 3 жолу 4 жолу окуңуз. Бирок итти өлтүргөнгө, итти чапкылап урганга кереги жок ал. Эмне кыласың? Айтат да ал, мен көргөндү сен көрбөсөң эмне кылайын дейт да. Анын өзүнөн өзү оны ура берип. Жок, пайгамбар айткан, фа иннахум ярауна ма ла тарауна. Пайгамбар айткан, алар көргөн силер көрбөйсүңөр деген. Ошончо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Короз кыйкырганда Алла Тааланын айкөлүнүн рызкысын сурагыла дейт. Бул периштени көргөндө кыйкырат экен. Эшек айкырганда, ит уулаганда силер Алладан пана тилегиле. Я Алла сактап, чото шайтан келип калды жанына. Оккупировать этип калды бул. Коргоо жакындап калды да. Аузу биллахи минаш шайтанир. Кеп айтып го, бул өлүмдү чакырат экен. Антигин деген андай жок ал. Жөн бул шайтан көрөт ошого. Ошон үчүн Алла пана тилеп коюш керек. Жакшы чын жүрөктөн. Ошо менен нормал. Жолдошум 4 айлык даватка кетем деп жатат. Төрөгөнүмө 1,5 эле ай болду. Балам кичинекей. 4 айлыкка кете берсе болобу? 40 күндүктү да берип келген. Акча жагынан кыйналып кеткем. Өзүмө керектүү нерселерди эсептеп, акча таштап кет десем болобу? Сөзсүз болот. Карагыла. Даватты биз бүткүл ааламга үлгү кылып көрсөтөйүн деп атабыз. Дават шарияттын жолунда кетиш керек. Дават аркылуу эң биринчи ошол сиздин пайдаңызды, таквалыгыңызды, ибадатыңыздын пайдасын, мөмөсүн үй бүлөңүз көрсүн. Бүткүл дүйнө экинчи орунда. Ошон үчүн үй бүлөнү бизде шарт камсыздап, аял бала чаканы эртеге көчөгө чыгарып, ар кимден сурай турган, ачка калып ыйлай турган, же болбосо көчөгө чыгып сода кылып кыйнала турган, бирөөдөн карыз алып карызга бата тургандай кылбай, камсыздап коюп, машалла. Камсыздап коюң. Ансыз деле сиздин мойнуңузда камсыздоо. Ар-риджал каввамун аля ниса, эркектер аялдарга жоопкерлер булар. Булардын каввамун дегени ушул, зарылчылыктарын бүтүрө турган. Никеде сен кабыл алдым деп, бунун тамак ашын, турак жайын мен өзүм камсыздайм деп мойнуңа алгансың. Эми 4 айда ошонун ичинде да. Ошон үчүн сен спокойнураак жакшынака ибадат кылып, таквалыгын күчөйтүп, илимиңи алып, жакшылыкты жайылтып кел, мейли. Бирок мына жакты үйдү сөзсүз биринчи очередь. Үйдө камсыздай албайсаң чыкканга укук эмес, уруксат эмес. Анда сиз тияктан динди алып келем деп үйүңдө динсиз боло берет да биягы. Андай болбойт ал. Бул акылдуулук эмес, өзүңдүн үйүңдөгү отту өчүрбөй, башка көчөдөгү башка үйлөрдүн отун өчүрүп жүргөн. Биринчи өзүңдүн үйүңдөгү отту өчүрүп, өзүңдүн үйүңдөгү проблеманы жайына коюп, машалла, бисмилла. Так, бир таанышыбыз үй бүлөсү бар туруп, зына кылып жатат. Ошону бир тууган агасына айтсак болобу? Айтыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман раа минкум мункаран фалюгайирху бияди." Ким силерден ошо бир арам нерсени көрсө, колу менен токтотсун дегени. Колу менен токтоткан күчү жетпейби? Анда тили менен айтсын деген. Тили менен күчү жетпейби? Жүрөктөн аны жек көрсүн, ошол имандын эң төмөнкү даражасы деген. Демек, агасына айтасызбы, атасына айтасызбы, өзүнө айтырып, мына арам иштен кайткын. Имандан ажырап каласың.
бактысыз болуп каласың. Алла Тааламдын наразычылыгын аткарып атасың сен. Болбойт деп кайтарыш керек. Аллахтын Ассаламу алейкум, мени сурам. Аллахтан мышыгым менен бейиште бирге кыл деп тилесем болобу? Аллахым киргизеби мышыкты бейишке? Же жаныбарлар кирбейби? Рахмат. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Валакум фиха ма таддаун. Нузулан мин гафур рахим. Бейиштеч эмнени кааласаңыз болот. Мышык каалайсызбы? Бул мышыгыңыздан сулуу мышык берет Алла Таала. Бирок мына мышыктарыңар барбайт. Бул мышык эмне булар? Ар жерге зара заң кылып коет. Бул мышык чипуха. Бейиште ал деде, карап отура бере турган. Алла Таала айтат: "Валакум фиха ма таштахи анфусукум." Жүрөгүңөр эмнени кааласа бейиште ошо бар дейт да. Эмнени кааласа. Жүрөгүң эмне каалайт? Трехсотка бара жерде. 5 жет бар. Самолет каалайсыңбы? Танка каалай, бардыгы бар. Вообще кыжалат буну. Аттын түрү бар. Бейиштин аттары пайгамбарыбыз айткан, о канаты бар дейди. Мени алып ал 5 чабып атпай улак кылып, жок. Каалаганыңыз бар. Эптеп кирип калыш керек да тияка. Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Бирок арзан эмес. Оңой эмес. Тоскоолдук көп да. Бейишке киргенге тоскоолдук көп. Бардыгы эле кадам сайын эле нафске каршы иштер да. Ана нафске каршы ишке биз нафсинин досу болгонбуз, кулу болуп алганбыз. Керек эле качабыз, болбойт деп бияка депчи. Ошонун ичинде эле бир кадам таштасаң эле бейиш. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха нафса анил хава фа иннал джанната хияль маъва. Ким Аллахнын алдында, Роббусунун алдында тургандан коркуп, нафсисин басса, экинчи кадам бейиш. Нафсини бастыңбы бир ут менен, экинчиси менен бейишке кире бер дейт да. Бир кадам экен да. Чоңураак мындай каналдардан бир жыгаш турса, жыгаш тейип туруп нары өтүп кетесиң го. Кудум ушундай эле, нафсини бир теп дагы кирип кетме ишке. Үстүнөнчү. Алла Таалам баарыбызга насип кылсын таксыр. Бейишти сураш керек. Бар ушул эле дүнүйөнү эле сурай бербей, бейишти сураңыз. Кээ бирлер ушу депутат болоюн деп сурай берет. Кээ бирлер министр, кээ бирлер бадыша болоюн деп, кээ бирлер аялды сурай берет, кээ бирлер контейнер сурай берип, дүнүйө өтүп өтөт ромок да. Бейишти ким сурайды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурала деген. Аллаху акбар. Сулайман алейхиссаламдын дуасында канаттуу аттар болгон деген чынбы? Билбейм. Бул дүнүйөдө жок го пока андай. Баягы эмелерде, баягы Библиянын эмелеринде бар го. Аларда бар да. Канаттуу аттар, анан кийин адамдардын канаты калган. Эми мындай ал Жабраил периштеничи, булар Святой Дух дейт да. Орустарчы. Святой Дух деп биз деле айтабыз. Рухул Кудус деп коет. Жабраил алейхиссаламдын риваяттарда, бизде хадистерде, сахих хадис, достоверный хадистерде келет, канаты бар. Куранда Алла Таала айтат, периштелердин канаты бар дейт. 2, 3, 4 андан да көп. Канаттуу болот экен да периштелерчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваятында Жабраил периштенин 100 канаты бар. Экөөсүн ачса, чыгыштан батышка чейин жаап коет. Кээ бир риваяттарда 600 канаты бар. Ошон үчүн баягы булар болсо карап туруп, ошо канат жасап койгон да. Адамды көрдүңөрбү, Святой Дух деп канат жасап койгон. Нурулло устаз бар го, кары. Ошол айтып бердилер да. Бир ошо аттар менен сейилдеп жүрүп бир намазга кечигип калган дейт. Анан ошонун силердин айыңардан мен намазга кечиктим деп баарын курбанчылык чалып салган дейт. Ошондон кийин Алла Таала шамалды баш ийдирип койгон дейт. Мүмкүн аттарды чапканы бар. Бул Кур'ан-ы Каримдин аяты. Сулайман алейхиссалам атка кызыгып нар жак бертен карап отура берип күн батып кеткен да. Күн батып кеткенде намаз каза болгон. Аны ушунун бардыгынын немесинен курбанчылык чалган. Алла Таалам кайтарган. Намаз окуган кайра кирип кеткен. Анан кийин бер жагында беркен канаттууларын деп билбедим. Атак шамалды Алла Таалам берген. Агай сизден сурайын дедим эле. Аял эринен жообун бер деп сураса талак түшөбү? Мен ажырашкам. Бир байке мага турмушка чык деп атат. Мен айттым ага. Аялы бар эркекке турмушка чыкпайм деп. Ал байке мага аялым жообумду бер дей берет. Менин да көңүлүм жок деп атат. Талак түшүп бүткөн дейт.
Жо мындай карагыла. Талак деген сөз өзүчө качан нике бузулат билесизби? Нике Кудай сактасын бирөө муртат кафыр болуп кетсе бузулат, экөөнүн бирөөсү. Эки мусулмандын бирөөсү. Же болбосо экөөнүн бирөөсү өлүп калса бузулат. Же болбосо күйөөсү азыр кандай кылып талак деген сөздү бергенде, же талак деген сөздү айтпай бергенде ниети болсо болбосо да нике бузулат. Мейли талак дегенде. Акылуу уже талак түштү да. Же болбосо талак деген сөздү айткан жок, азыркы окшоп жообумду бери ажыраштын маселелеринде ниетке каралат. Ниети кандай экен? Ниети кандай экен? Ошон үчүн мына ян азыр карап туруп, сиздин сурооңуз мына аял эринен жообумду бер деп сураса болобу, талак түшөбү деп. Жообумду бер десе эле талак түшө бербейт. Эгерде жообумду бер десе, тиги айтты. Жообуңду бердим дедиби? Жүрөгүндө ажырашуу ниет бар эле талак түшөт. Жообуңду бердим деп койду. Жөн эле ниет талак жок. Каяка жооп бердиң? Базарга жооп бердим да. Түшпөйт мындайлардан. Же болбосо кичине мен апаң үйүңө барып кел деп жооп бердим сен. Анда ниетке карайт. Ошо ажырашуу талак берүү бар беле жок беле? Ошондо. Ассаламу алейкум. Алла Таалага сиз деп кайрылса болобу? Жок, сен деп эле кайрыл. Мен 19 жаштамын. Хижаб кийип окугум келет. Москвага да кетип аттым эле. Эмнеден баштасам болот? Имандан баштаңыз. Биринчи таквалыктан, сүннөт намаздан баштаңыз. Ант берип, антын бузса эмне кылуу керек? Каффараты кандай? Ант берип туруп, антын буза турган болсо, каффара тугандар 10 мискин бейбечаранын курсагын тойгозосуз. Саар кеч. 10 киши. Эгерде буга акчаңыз жок, күчүңүз жетпесе, анда 3 күн катар ороза кармайсыз. Ошентип анан кийин каффарагыз кутулат. Эгер ант берип, антты бузсам 5 күн ороза кармайын деп айтып, бирок антын бузуп алса, каффаратын ордуна ушул 5 күн ороза тутуу жетиштүү болобу? Бул назыр. Бул назыр деп коет. Назыр мойнуна бул жерде 5 күн ороза кармап бериш керек. Үйлөнөйүн десем эч эле оң келбейт ат. Зына кылгандан корком. Эч эле жолум ачылбай койду. Молдого барып, дем салдырып, эч эле болбой жатат. Кыз келиндер чыкса деле эмне кылсам болот? Сиз өзүңүз 5 убакыт намазды окуп, дуа кылыңыз ар бир намаздан кийин. Көбүрөөк эле. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн ва жаална лил муттакина имама. Буна көбүрөөк дуа кылыңыз. Алла субхана ва таала иншалла насип кылат. Эне Робби инни лима анзалта иляйя мин хайрин факир деп Муса пайгамбардын дуасы бар. Ал дуаны кылыңыз. Салатлы хажат окуңуз. Ассаламу алейкум, устаз. Солаты нарияны окуу шариятыбызда кандай? 4444 жолу окуса дуалар кабыл болот деген туурабы? Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал салават айткан эмес, алымдардын тажрыйбасынан. Салаты наджия, салаты нария деп окусаңыз болот. Бирок ал ошо шариятта бар дей турган болсоңуз туура эмес болуп калат. Алымдарды сунуштаганы, ошону машалла тажрыйбаларынан ошо салаватты көп айтып, машалла көп иштеди Алла Таала. Жакшы иштин берекесинен бүтүргөнү бар, ошо тажрыйба. Ажы, мен магазинде иштейм. Бир күнү бир эженин калбаса менен сыры калып кетиптир. Күн ысык эле. 2 күн күттүм, келбедим. Баягы 2 күн күттүм, келбеди. Баягы нерсе жаман болуп кетпесин деп үйгө алып бардым, балдарым менен жедим. Ошо эже келсе башка сатып берем дедим. Бирок келбеди. Эми кандай болот? Мен бирөөнүн акысын жедимби? Жок, бузулуп кетүүдөн иштетсеңиз болот. Албетте ошончо садака кылып берлем. Эгерде силер өзүңөр муктаж болуп жеп алган болсоңор, буга да эчтеке болбойт. Бирок өзүңөр муктаж эмес болсоңор, ошо сыр колбасаны бирөөгө садака кылып бергиле. Салам алейкум, Москвада регистрация кылып берем деп, фальшивый кылып бергендер көбөйдү. Ушундайлар шариятта кандай болот? Арам болот. Москвада эле эмес, бүткүл дүйнөдө, Мекке, Мединада болобу, Кыргызстанда болобу, фальшивый кылып берем, булардын баардыгы документпи башкасыбы, бул арам. Бул жалган, пайгамбарыбыз айткан бизден эмес деген. Мен замена мастада иштейм, мастер болуп, мени кыжалат кылганы кымбат майга арзан май куюп атканын билип калдым. Ошондо менин айлыгым кандай болуп калат? Өзү кредитим да бар, башым катып калды. Билгенге чейин айлыгыңыз адал.
Билгенден кийин сиз аны айтыңыз. Буну токтоткула депчи. Токтотсо иштей бериңиз, айлыгыңыз адал. Болбосо иштесеңиз айлыгыңыз арам. Вакыт барбы? Или все? Есть, да? Зөкүр адамга бир сунуш айтсаңыз, кететсеңиздер дейби? Зөкүр адамга эмне деп сунуш айтайын? Hazreti Umar разияллаху анхудан сураганда бир насаат айтыңыз дегенде айткан. Насаат өлүмдөн өткөн насаат жок дегенде. Не дедin? Өлүмдөн өткөн насаат жок. Ким болсун? Аңчылык кылганда бисмиллахны унутса адалбы? Жок, арам. Аңчылыктарга ошон үчүн бисмиллаху акбар деп атыш керек. Унутпасын ал. Жануарлардын сүрөтү бар, көздүн сүрөтү, жазуусу бар, кийимдерди кийсе болбойт. Ажеке өлүк чыккан жерден оокат жесе болобу? Жакшы эмес. Эгер 3 күндөн кийин анан кимбир садака ала турган болсо, ошол жетимдин малы эмес, ошо бирөөнүн акысы, мурасхорлордун акысы эмес өзүнүн тарабынан. Анда мейли. Саламатсызбы? Мен ырга аябай кызгам, кийин ырчы болсом дейм. Бирок мен ачылып чачылган кыз деле эмесмин. Жабык эле кийинип жүрөм. Бирок ырдасам болобу? Жок, Куран окуңуз анан көрөм. Кудай берген үндү Куранга иштетиңиз, жумшаңыз. Саламы, менин сурам, жалгыз калганда бастырык баса берет. Жуунуп таза жүрөм. Күйөөм жокто бастырык басып, көзүмө бир эркек көрүнөт. Күйөөмүн кийимдерин кийип алган болот. Мага жөн эле көрүнүп жүрө берет. Мен ойгона албай калима келтирип жата берем. Кыйналып эмне кылсам болот? Аят-ал Курсаны окуңуз. Караңыздар. Басырык басат го? Бардыгына Аят-ал Курси. Жаткан жериңизде кичине кагып бисмилла деп, жатарды Ихлас Фалак Насты 3төн окуп дем салып жатыңыз. Уктагандын дуалары бар, аны окуңуз. Эми дагы басырык келсе, Аят-ал Курсини окуңуз. Ишенип окуңуз. Кээде окусаңыз тилиңизди дагы басып алат. Окутпайчы. Оюңуз менен окуп салың. Аят-ал Курсини. Күйүп кетет, жоголуп кетет бар. Менин түшүмө чубак ажы кирип, апаңды жакшы кара деп айткан. Жашым 11-де. Машалла, мубашшират. Түштөр куш кабар берүүчү. Апаңды жакшы караш керек. Бирөөнүн турмушуна зына кылган аялдарга күнөөсүн айтып, адеп айтып коюң. Не деген бул? Бирөөнүн турмушуна зына кылган аялдарга күнөөсүн айтып деп айтып коюң. Кечиресиз. Түшүнбөдүм буга. Өлгөндөн кийин жашоо уланабы? Өлгөндөн кийин жашоо уланат да. Чыныгы жашоо башталат да. Бул өлүм жалган жашоодон чыныгы жашоого көпүрө. Түшүктү? Утурумдук жашоодон түбөлүктүү жашоого көпүрө. Амал жашоосунан жаза жашоосуна көпүрө. Саламатсыз, биз турмуш курганыбызга 5 ай болду. Уктап атканда бир нерсе келип басат. Сүйлөй албай, кыймылдабай калган. Буларга деле ошол. Аят-ал Курси, Аят-ал Курси. Басырыкты баспаш үчүн башына нан же бычак коюп жатса, басырыкты баспай калабы же жалганбы? Жок, нандын кажети жок, албетте. Бычак бар го, мына бычактар. Бул жин шайтандар да, буларчы. Булар жиндер көбүнчө темирдүү нерседен коркот. Буну Сулайман пайгамбар ошо темирдүү нерселер менен жазасын берген да булардачы. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн кээде бычак неме боло турган болсо, бычак коюп кое берсең эчтеке эмес ал. Бирок негизи Аят-ал Курсини окуңуз. Кайсыны? Аят-ал Курси. Күч ошодо. Кредитке алынган акчага үй алса болобу? Жакшы эмес, жакшы эмес. Мен 2 жолу операция жолу менен төрөгөм. Дагы боюмда бир бар. Алдырып салсам күнөө болбой, балдарым жаш, рахмат. Жок. Алдырбаңыз. Ден соолук жакшыбы? Жакшы караңыздар да төрөп алыңыз. Будан кийин сактаныңыз. Эмне үчүн аялдар тозокко кирет? Эркектер деле көп күнөө кетирип атпайбы? Аларга сурак жокпу? Жок. Аялдар эле эмес, ким айтты бу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Мирачта барып келгенден кийин, эй, маашаран ниса, аялдар, тасаддакна, садака берип туруңар, көбүрөөк бергилесиздер. Себеби көпчүлүгүңөрдү тияктан көрдүм деген да. Анан аялдар энелерибиз сураган, эмне себептен я Расулалла дегенде айткан, якфурна аширатахунна, күйөөлөрүңөргө шүгүрсүз экенсиңер, жана көп каргайт экенсиңер деген. Алла таала иншалла барыбызга тауфик берсин.
имандуу, ынтымактуу, берекелүү жашоо берсин.